Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ободо ой пикир көрсөтүүсү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү жаңыча жазалоо учур талабы деп атадык. Себеби баарыбызга маалым болгондой, кечээ өлкөбүздүн президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков атайын чоң иш-чарада ушул экономикалык кылмыштар жөнүндө айтып келип, ушул экономикалык кылмыш жасаган адамдарга жазанын жаңы ыкмаларын киргизүүнү мындай демилгеледи да. Ошондой болуш керек. Сөзсүз эле камап койбостон үй камагы, подписка невезде деп коебуз го, ошол же күрөөгө бошотуу деген сыяктуу жагдайларды айтты да. Мына ошонун тегерегинде коомдо кечээден бери абдан бул чоң талкууга алынып атат. Биз да ошону бүгүн талкуулоо үчүн атайын конокторду чакырганбыз. Эмесе биздин конокторубузду тааныштырсак, Мирлан Энназаров, коомдук ишмер, ошондой эле Темирлан Бекботоев, жаңы жүздөр жарандык коомунун төрагасы. Куш келипсиздер. Урматтуу коноктор, мына биз темабызды айттык башында. Мирлан мырза, мына кечээ президентибиз жакшы демилгени айтты да. Ушул боюнча кечээден бери ар кайсы коомдун тармагында талкуулар кызуу башталды. Мына сиз дагы ар дайым өзүңүздүн пикириңизди айтып жүрөсүз ушундай коомдук талкууларда. Ошон үчүн сизди чакырдык. Сиз кечээги президенттин ушул экономикалык кылмыштарга жаңыча жазанын түрлөрүн айтканын кандай кабыл алдыңыз, кандай кубаттайсыз? Рахмат Нурлан мырза бүгүнкү чакырууңуздарга. Эми кечээ чындыгында президентибиз Сооронбай Шарипович аябагандай жакшы маселелерди көтөрүп, мына бүт өкмөттө жасалып аткан жумуштардын баарын көтөрүп чыгып, как бы ревизия дагы болду го деп ойлойм. Ким кандай иштеп атат, канча жыйынтыгы бар өкмөттүн жумушунда, ошонун баардыгын биз кечээ көрдүк. Өз көзүбүз менен мына кандай иштеп аткандары, мына анын результаты жыйынтыгы мына бүгүн чекеден отставкага кетип атышат. Мына Госстройдун башчысы кетти, каттоо кызматы кетти. Анын мына мамлекеттик кызмат, унаа кызматындагы мүдүрү кетти. Мына акырында мына ушунун баардыгы ошо кечээки президенттин өткөргөн чогулушунан кийинки жыйынтыгы. Бул дагы ойлойм, бул жакшы эле жыйынтык, себеби буга чейин дагы анализ жүргүзүлүп, ушунун баардыгы анализ жүргүзүлүп, бул президентке келген. Президент баарын кунт коюп окуп, анан кийин ушундай жыйынтыкка келген. Эми президенттин айтканы бул жерде жанагы экономикалык кылмыштуулар боюнча аны кандай тескеш керек, аны кандай караш керек, бул жерден дагы биздин органдар, эми баарын айтпасак да, кээ бир кызматкерлер, орган кызматкерлери аша чапкан күндөрү болуп атат. Майда барат нерселер үчүн чоң бир айыптарды жазып атышат, же болбосо камаганга чейин алып барып атышат. Сиз көтөргөндө бул тема чындыгында аларды биз ойлогондой бул жерде экономикалык кылмыштуулукта анда караш керек, тескеш керек. Бирок бул жерде дагы аябагандай дыккат карап, бул деген чарбалык маселелер да. Кээ бир жерде адашып калышы мүмкүн, кээ бир жерде ар кандай объективдүү, субъективдүү причиналар болушу мүмкүн. Ошону аябай дыккат кара деген мааниде айтылган сөз деп ойлойм да. Себеби бул Финполицияга, АКСке, биздин сотрудник органдарга баарына айтылган кайрылуу президентибиздин. Мындан кийин мен ойлойм, ушундан жыйынтык чыгарышат деген ойдобуз. Мисалы үчүн мындай да, мына ошол дайым эле айтылып келип атпайбы, мына экономикалык кылмыштардын негизинде кармалып туруп эле ага айып бул салбай, же болбосо үй камагына чыгарбай эле дароо эле апарып түрмөгө киргизип коюп атпайбы. Ошондо көптөгөн нараачылыктар болуп атат да. Ошол кайсы бир деңгээлде кээде мындай басым болот экен, өзүн өзү түрмөдө жатып алып баягы коргогонго мүмкүнчүлүктөр чектелип калат экен, өзүнүн актыгын далилдегенге, же болбосо ден соолугу начарлап кетет экен дегендей. Ушул өңүттү айтты окшойт да. Ушул өңүттө даттануулар да көп болду окшойт дейм.
Албетте мындай ар кандай ситуациялар болот. Чындыгында бул жерден жана айтып кетпедим, бул жерде объективдүү жана субъективдүү гана причиналар болот. Ошону тескеген органдар жана следовательдер ошолор жакшы тескеп, ошонун баарын түбүнө чейин жеткире карап, чындыгында бул камоо, адамды камоо эркинен ажыратуу деген бул акыркы гана бир неме болуш керек да, өзү акыркы стадияда гана болуш керек. Такыр болбой калганда, мисалы резидент ошол экономикалык налоговый резидентпи ошо качып жүрсө, же болбосо органдарга тийиштүү документтерин бербей жүрсө, ошондо гана бир чара, катуу чара көрүлсө болот да. А так мындай өзү келип, өз ыктыяры менен келип, өзүнүн баардык керектүү документтерин көрсөтүп, кошо алар менен иштешип жүрсө, жардам берип жүрсө, көрсөтмөлөрүн убагында берип жүрсө, аларды камакка отургузуунун кажети жок болуп калат да. Кажети жок. Темирлан мырза, мына жаңы жүздөр деп бир ушундай жарандык коомдордун башын бириктирип, чоң жыйындарды өткөрүп жүрөсүңөр, ушул коррупция менен күрөшүү боюнча дагы өзүңөрдүн пикириңерди айтып жүрөсүңөр да. Мына ушул кечээги айтылгандар боюнча силердин оюңар кандай болуп атат? Коррупция боюнча айта турган болсок, коомчулукка маалым болгондой эле миллиондорду урдап, мамлекеттин мындай казынасына зыян келтиргендер ээн эркин басып, тоогурдагандар түрмөдө отурат да. Анан кече жакында бул президентибиздин көтөргөн маселесин бул жөндүү деп, жүйөлүү деп эсептейм. Негизинен ошол укук коргоо органдары дагы ошолорго мындай эме түзүп берип коюп атат. Менин оюмча, укук коргоо органдары ар кандай мындай бир жем болгон учурлар болуп атат да. Ошондуктан бардык эле көп өлкөлөрдө ушундай бир практикалап этилип келет экен. Ошол кетирилген зыян келтиргендерди мамлекетке төгүп, 2 эселеп, 3 эселеп төгүп, бирок аларды баягы келечегине балта чаппай, аны мындай бир жок эмеден бошотуу, жоопкерчиликтен бошотуу. Ушул жагынан мен ойлойм, жогорку кеңеш мыйзамдарды мындай тез арада кабыл алып, кылмыш жаза кодексине мындай бир президенттин сөзүн айтканын мындай демилгесин сөз бойдон калтырбай, муну тез арада эстеп чыгып, биздин өлкөдөгү ошондой мындай жаңыча ыкмалар болуш керек, заманбап талаптарга. Бул жерде мындай болуп атат да, Мирлан мырза, мисалы үчүн кээ бир ошол коррупционерлерди камаганда мамлекетке оңбогондой көп зыян келтирген, жүздөгөн миллион, ондогон миллион зыян келтиргендер камап койсо, ошо жаза мөөнөтүн аткарып бүтүп, ал бир тыйын мамлекетке бербейт экен да. 10 жыл отурабы, 7 жыл отурабы, соттолду, бүттү, мамлекет куржалып калат экен казына. Андан көрү ошолорду камабай эле, ошол жегенинен канча уурдаса, канча жесе, ошодон 2-3 эсе төлөтүп алыш жөнүндө сөз болуп атат да. Туура эле, бирок бул жерде далилдөө деген бар да, далилдөө базасы болуш керек да. Бизде эми күнөөлүү адам өзүн эч убакта бир да адам күнөөлүүмүн деп айтпайт. Аны далилдөө базасы чыңдап жасагандан кийин, анан мойнуна алгандан кийин, анан гана ошол киши менен сотрудничать этсе болот. Менин оюм боюнча, себеби ал мойнуна алгандан кийин ушун кетирген зыяндарды кайра толтуруп берем десе, кайра кайтарып берем мамлекетке десе, ошондо гана ошол жумушту аткарса болот да, ошол идеяны. Кээ бирлер болсо ал көбү мойнуна албайт да. Мына кечээ деле мына ТЭЦ боюнча баарыбыз билебиз, мына бүт жумура журт жакшы билет. Канча мына 150 миллион, 200 миллион жеп койду, доллар менен жеп койду деп атат. Мына сот 2 жылдан бери соттолуп атышат, 1,5 жылдан бери. Кимиси эмне төлөдү? Ошо сиз айтканда бир да зыян, бир сом төлөгөн жок да, мисалы. Кимиси төлөдү? Ошолор 10 жыл, 15 жылдан немени алышты, түрмөнү.
түрмөгө кесилип кетишти. Ошону кайтарып берген киши болгон жок. Осмонбек Артыкбаев 100 миллион төлөп берди го. Мына дагы бирөөсү Салайдин Авазов дагы 5 миллион төлөп берем, мойнума алам дептир кечээ. Ал эми ал уже баягы азыркы кодекс боюнча орусча айтканда пошел на сотрудничество. То есть ал мойнуна алып, ошо 5 миллион төлөп берем деп, ал эми өзүнүн да максаты бар да. Баягы немеден чыгыш керек. Ошо негизинде айтса керек да ал. Осмонбек Артыкбаевдики деле ошол кийин өзү айтканда, по-моему, бирөөлөр төктү дегендей сөз уктук го, по-моему. Анан эми калгандар төккөн жок да. Ал акча деген жеген, ошо ТЭЦтен жеген акчанын тамчысы эле болуп атпайбы? Мындай караганда. Тамчысы эле да. Канча миллиондорду желип кетти деп атат, доллар менен. Алган аттыш эле мына плапса купса эле $600 болуп атат. Анан кана ошол кайда ордуна койгон акчалары? Жок да. Кеп ошондо болуп атат. Азыр 15 жыл алат. Алгандар мисалы кийин амнистияга кошулуп калабы, ошентип отуруп 10 жылга жетпей чип кетет эртең. Анан баягы эле күйгөн ким? Биздин мамлекет кыргыз эли. Дагы эле ошо немеде отурабыз. Аны сиз айткандай жакшы идея көтөрүп, ошону биринчи кезекте ошо жегенби коррупция деген бул уюшулган кылмыштуулук да. Бир нече адамдын мамлекетте иштеп туруп, ошол мамлекетке зыян келтирип атат да. Ошо зыянды булар кайра толуктап бериш керек. Керек болсо экеселеп бериш керек. Жедиңби мамлекеттикин толуктап бер. Бул жерде соттолуп кеттик. 15 жылга дейби, 10 жылга дейби ушу бирөөнүн төлөнгөн акчасын укканыбыз жок. Кеп ошондо болду. Анан эми бул жерде президент деле жакшы нерсени айтып атат. Экономикалык механизм менен карабайсыңарбы деп атат. Эми ал деген мен ойлойм, экономика механизмди караганда майда бар мындай азыраак налогдон, салыктан анча-мынча качкандар, анча-мынча азыраак мындай нарушение кылгандар менен гана ошентип иштешсе болот. Анан билтеген көп акчаларды жеп кеткен адамды мисалы кантип бошотуп коюп, сиз алып келесиз деп күткөн тоже логикага жатпайт. Мне кажется. Ошондой да. Ошон үчүн мына айтылып аткан президенттин сөздөрүн мен ушундай түшүндүм. Ошо өтө чоң эмес нарушенияларга баргандарды гана ушундай экономикалык механизмдер менен сүйлөшкүлө, ошону менен карагыла деген сунуш болуп атабы деп ойлоп атабыз да биз. А так коррупция деген аябай оор статья да бул. Буну чыгарып койгонго болбойт. Чыгарып койгондорду көрүп атабыз го. Дарыядан ар жакка чуркап өтүп кетип атышат. Ошондой эле кеп, ошон үчүн бу жерде дагы гуманизациянын да өзүнүн бир колдоно турган орду болуш керек да. Анын өзүнүн мындай колдоно турган бир аспабы, мына жаңы кодекстер чыкпадыбы бизде? Мына 19-жылдан баштап жаңы 3 кодекс иштеп атат. Кылмыш жаза, анан жоруктар жөнүндө, анан бузуулар жөнүндө 3 кодекс иштеп атат. Бул жерде эң жакшы эле жазылган. Гуманизация боюнча да жакшы. Себеби бул жерде кылмыш мурда 2 эле кодекс иштечү да. Кылмыш жаза менен административный кодекс. Бул жерден мурунку кодекстер менен майда барат, мында ким менин айткандай тогурдагандар деле 2 жыл 3 жылга камалып кете берчү. Миллион урдаган деле 2-3 жылга ошол эле статья менен камалып кете берчү, уру деп эле. Бул жерде уже гуманизация негизинде өзгөрүп, азыр мына жоруктар өзүнчө болуп атат, жорук уже кылмышка кирбейт. Өзүнчө болуп атат уже. Бузуулар өзүнчө болуп атат. Мына 3 кодекс, 3 тараптан өзүнчө уже ошол именно гуманизацияга багытталган кодекстер да булар. Мен ошондой кабыл алабыз. Себеби бул жерде аябагандай жакшы эле жазылган кодекс. Жакшы жазылган. Бул жерде ошо административный кодексте уже өзүнчө бөлүп койгон. Бу жерде кеп мыйзамда эмес. Мыйзам жакшыбы жаманбы, мыйзамдын иштешинде болгон ошо. Бул жерде мындай да, Темирлан мырза, азыр айтып атпайбы, жоруктарга майда кылмыштарды кошпой деп. Мисалы үчүн
10 миң сомго чейинки зыян келтирүүлөр мүлктү уурдоо жеке жактыкыбы мамлекеттикиби жорук болуп калат экен да. Мисалы үчүн 990 сомдук мобилдик телефон уурдасаң, ал уурулукка мындай жатып камалбайт экен да. Ал жоругун кургур деп туруп бошотуп коет экен да. Же болбосо 9 миң сомдук бир кой уурдаса, аны да бошотуп коет экен. Жоругун кургур деп. Мына ушул жерде чоң маселе болуп атпайбы? Анда бир адам канча жолу 10 койду бирден уурдаса, кандай ушул жана сиздин айткан тоог уурдап, кандай камалбай, тонналап жегендер камалбай, тоог уурдагандар камалды деген мааниде айтып атпайсыңбы? Ушуга кандай? Бул боюнча жанагы Мирлан байке айтып кетпедиби? ТЭЦ боюнча. Мен ошол боюнча кичине неме толуктап койсом, миллиондорду желди, 386 миллион деди, жана Паска Гупсулар да айтты. Бирок аягында баягы коррупция деп бардыгы камалды, бир канча мурунку жетекчилер камалды. Бирок анын жыйынтыгы мындай бир натыйжасы аз болду да. Ошол Артыкбаев 5 күткөндөн аз болду. Эми элдер башкача бир эмени күткөндө ушул бардыгы отурду, эми бардыгы ошол акчасын кайтарат деп күткөндө элчи. Ошону карап отурушка. 386 миллиондун 150 миллион, 200 миллиону киргизилип ошол модернизация боюнча. Ал эми калган 150 миллиону желди, ошол төгүлөт дегенде, мисалы үчүн результатын ала келе турган болсок, жыйынтыгын Артыкбаевди, Осмонбек Артыкбаев 5 миллион айып пул салса, ал өзү баягы кызматташуу дейбизби, же болбосо бул сүйлөшүү дейбизби, тура ал өзүнүн баягы бир жаран катары 100 миллион салганга мен даярмын деп, бирок ал баягы ден соолугуна байланыштуу эркиндикти каалап, эми ал бул жөнүндө да коомчулуктар кандай болуп атат, эми тандалма сүйлөшүүлөр болду депчи, эркиндикти сатып алды деген дагы сөздөр жүрүп атпайбы? Ошол эле сиз айткан Салайдин Авазов. Бирок эл коомчулук күткөн баягы бул мынакей камалды деп баягы 2 жыл мурун башталган коррупциялык иштер ТЭЦ боюнча эч кандай мындай эл ойлогондой жыйынтык натыйжа берген жок. Бул албетте коррупция менен күрөшөбүз. Анан кийин азыркы кечээкү президентибиздин айткан албетте бул ишке ашып кете турган болсо абдан жакшы. Бирок дагы деле баягы коомчулук 2 жыл мурун, 3 жыл мурун жаңы бийлик алмашкандагы камоолор баягы ТЭЦ боюнча жана башка бир канча түндүк түштүк жолу деген ушулар боюнча тема көтөрүлүп, бунун артында да чоң коррупциялык схемалар жатат деп коомчулукка жарыя салышкан. Бирок мындай эл күткөндөй, коомчулук күткөндөй жыйынтык болбой жатат да. Мен ушул нерсе боюнча ал эми жана сиз айткан жана тоок уурдаган бул боюнча аксакалдар соту баягы жерлерде, аймактарда деле иш алып барылып келген. Бирок бүгүнкү күндө эмнегедир аксакалдар соту мындай басаңдап атат. Эми ал майда барат нерселер. Буларчы негизинен экономикалык чоң ири кылмыштарды жөнүндө айтсак, ушулар. Ушул студияда мындан эгерде мен адашпасам 1,5 жыл мурун ушул кодекстерди талкуулаганда, жана сиз айткан анан гуманизация боюнча сөз болгондо биз айттык элек, мына мен да айттым эле, ушул кечээ президенттин айткан сөзү айткан элек ушул жерде. Сөзсүз түрдө биз ошол экономикалык кылмыштарга байланыштуу көп маселелерде дагы Европаны, батышты, өнүккөн өлкөлөрдүн баягы практикасына барышыбыз керек. Себеби дегенде күрөөгө коюп бошотуп койсо, үй камагына чыгарып коюп. Маселен мына Мелис Мырзакматов деген бир азаматыбыз мына качып жүрөт. Башка элде өзүнүн билимин, өзүнүн тажрыйбасын ошол жака жумшап, биякта бизнеси чала жан калды, кандай иштеп атат ким билет, бир өлкөгө кызмат кылып атат. Ошол эле Өмүрбек Бабанов дагы 2 жылдай сыртта жүрдү. Ал сыртта жүргөндө бул жерде ишканалары сөзсүз түрдө мындай бир топ аксады да, өлкөгө иштей турган маалында энергиясы, билим, тажрыйбасы барлар бардыгы ушинтип сүрүлүп кетет экен да. Ошон үчүн камабай эле күрөөгө койдуруп акчаны, анан өздөрүн ошол үй камагындабы кармап туруп, анан соттук процесстерди жүргүзө берсе, бул туура эле болот эле деп биз айтканбыз да. Мына ошону кечээ президент айтты. Эми сиз айтсаңыз, мына бизде ушул көбүнчө мына взятка менен, пара берүү менен коррупцияны алмаштырып же экөөнү бирдей коюшуп алды да.
Маселен, көпчүлүк мамлекеттик органдарда, айрыкча уруксат берүүчү органдарда жетекчилердин көбү кагаздарга кол койбойт дейт. Коркот дейт. Эртең эмне болуп кетем деп иш алдыга жылбай көп жагынан аксап атат дейт да. Анан кийин ошого кичине бир ишти жылдырыш үчүн бир пара берип, аны взятка деп баягы ушул взятка деп, аны коррупция деп ушундай камап коюп, ушул кээ бирлер подстава болуп атат дейт. Атайын даярдашып туруп болбогон бир сумманы карматып туруп кояй дегенчек деле камап кетип атат дейт. Мындай АКС менен Финполдун ортосунда мындай соревнование сыяктуу дагы болуп атат. Ким коррупция менен кандай күрөшүп атат дегендей дагы терс пикирлер жок эмес да, бүгүнкү күндө бар. Ушуга кандай дейсиз? Эми азыр мен көптөн бери мамлекеттик органда деле иштебей калдык, өзү өмүр бою деле иштеп келгенбиз. Анан азыркы ситуацияны биз деле иштебесек да анча мынча байкап турабыз. Ким кайсы органдар, министерство кандай иштеп атат. Бирок чындыгында ошо айтылганыңызда туура кеп бар. Мындай азыркы күндө бул пассивный болуп калды да. Мамлекеттик кызматкер пассивный болуп калды. Себеби инициатива наказуемая деп болуп калды окшойт деп ойлоп атабыз да. Бир нерсе инициативаны менен чыкса, ошол кийин кайта өз башына тийип калгандай болуп атат. Артынан туура эмес чечим кабыл алгансыз деп артынан кайда куугунтук жегендер да болуп атат. Эми андайлар көп эле. Бул бир чети турмуш, бир чети өтө мындай органдардагы бул жерден кандай десем, бөрк ал десе баш алып коет атат деп президент дагы айтпадыбы? Ошондой болуп атат да. Бөрк ал десе баш алгандай болуп атат. Анан жанагы күн сайын сайтта чыгып атат, коррупцияда мынча акча түштү, мынча акча, ушу сиз айткандай эле баягы жарыш сыяктуу болуп атат да. Бизгечи мисалы сводкада турат, мына тигил орган мынча түшүрдү, тигил орган мынча түшүрдү деп атпайбы сводкада. Анан азыр канча миллиард акчаны эметип атат. Бирок ал акча мектеп курганга жакшы нерселерге жумшалат деп атат. Курулуп атат, по-моему, уже 15 мектеп курулуп атат республика боюнча дейт. Курулуп атат уже. Бул бир чети жакшы нерсе. Экинчи жагы ошол мамлекетте иштеген кызматкер кандайдыр бир коркуу сезимиби, өзүн мындай этияттап калат экен да. Анан жумушта жүрбөй калат. Анан ошол негизинде бүгүн күн өтсө, айлыгым жүрүп атат, ошого ыраазы да. Азыркы көп эле мындай кызматкерлерчи. Күнү тынч, сен мага тийбей, мен сага тийбейм деген эме заман болуп атат да. Болбосо мындай активный иштеген толтура эле. Мамлекеттик кызматкер колу бутун бош койсо, жакшы эле иштеген кызматкерлер толтура эле. Анан кээ бирлер акырындап баягы немеси өчө баштайт экен да, акырын баягы инициативалар чыкпай калат экен. Анан эптеп чоңдорго жаман көрүнбөйүн дейт экен. Анан бир нерсе болсо эле артынан бир иш козголуп кетет. Ошондо кой дейт экен, андан көрө тынчыраак жүргөнүм жакшы дейт экен. Ошондой эле болуп атат. Мен жеке мындай субъективный көз карашымдачы. Анан азыр ошолорду мана президент деле ошол, мен ойлойм, ошо президент деле анализ кылып, ошол кечээки айтылган сөздөр деле ошонун негизинде болсо керек. Мына Гостройдуку деле ошондой, мына төрагасы кетти, ал деле мына мен бүгүн немесин окудум, интервьюсун. Мен тазамын, мага кылмыш иши козголсо да коркпойм дегендей бир сөздү жазыптыр. Анан эми канчалык ал неме, ал өзүнүн немеси, укугу. Бирок чындыгында Гостройдо караганда, Гостройдо чындыгында бюрократия эң чоң Гостройдо да жанагындай уруксат кагазды алыш үчүн бир 100 кишини өтүшүң керек да. 1 жылда араң, 2 жылда араң бүтөсүң. Ошону президент ошо күйгөнүнөн ошону айтып атат да, жумуш жылбай калды деп атат. Туура эле жылбай калды да жумуш. Булар эски Союздан калган СНИП деп коет, нормативный актылар, санитарный нормы и правила деген. Ошолор менен иштеп атышат. Строительный нормы и правила деген. Ошол нормалар менен иштеп атышат. Союздагы нормалар менен. Азыр бир эле мисал бир жерде бир кичинекей эле бир бизнес ачам десең,
баягы столовый бир ошол жанында 50 метр үйлөр нары болуш керек дейт. Бишкекте каяктан табасың андай территорияны, участокты? Анын айла жок, архитекторго киресиң, специалистке, байке чечип бер, эже чечип бер деп. Анан ошентип анан болбосо азыр ошол нормалар менен караса Бишкекте бир 80% жооп бербейт. Ал баары ошол жанагы аке-жекелеген негизинде эле бүтүп аткан нерселер да көбүчө. Анан акча менен же бир нерсе менен сүйлөшүп, тааныш менен ошону президент ошону айтып атат. Мына бизнес токтоп калды чындыгында. Строительный фирмалар уже токтоп атат көбү. ТЭЦке барып аяктан договор түзөт экен, ал өзүнчө экен, санэпстанция өзүнчө, пожарный өзүнчө, госэкотехинспекциядан өзүнчө, баардыгын ошентип отуруп 1 жыл 2 жыл кетет бир объект салыш үчүн. Башташ үчүн согласованиясы. Ушундай нерселерди ошон ал күйгөнүн айтып атат. Мне кажется, президентти колдошубуз керек да бул жерде. Тиги Темирлан мырза, мына сен Бишкекте, Кыргызстанда эле эмес, мына Россияда дагы көп жылдан бери Москвада жеке ишкерлик менен айлыктанып жүрөсүң да. Мына азыр Мирлан мырза айткандай, ошол иш баштоого ал жакта кандай жеңилби бизге караганда? Мына кече президент айтпадыбы, 20-орундан 90-орунга түшүп кеттик doing бизнес боюнча, жанагы ченем боюнчачы, көрсөткүчтөр боюнча. Ал жакта ошо бизнес ачуу, ишкана ачуу, ишкердикти баштоо жеңилби Россияда же бизде? Россияда ишкерликти баштоо жеңил бизге караганда. Албетте налогтору жана башкаларынан биздикиндей болуп баягы көп учурунда эки бухгалтерияны кылып эме кылып кетишет эмеспи. А Россияда мынакей Путин буга чейинки иштеп аткан организацияларды, уюмдарды былтыр бүттүк карыздарын, карыз болгон эмелердин бардыгын жойду да, осолорду, жоопкерчилиги чектелген компанияларга жеңилдиктерди берип, мындай 3 жыл бою налог төлөбөй тургандай, ушундай бир катар бир жеңилдиктер каралат да. Анан кийин эми бизде болсо буга чейинки президентибиз деле, азыркы президентибиз деле баягы Кыргызстан баягы бизнес ишкерлери үчүн бейиш деп айтып келишпеди эле, бирок негизинен андай эмес. Алсак ошол эле Мирлан байке айткан укук коргоо органдары, мисалга алсак АКС, ар кандай Финпол, ар кандай шылтоолор менен аларга текшерүүлөр барып, бизнеске болгон бут тосуулар катталып келет. Ар кандай баягы ишкерлер менен эми мен Кыргызстанга келип дагы баягы ишкерлик жагында дагы иш алып барам, бизнес жаатында. Анан көп ушундай баягы даттануулар угуп көрүп эле жүрөбүз. Ошон үчүн баягы Финпол артынан түшүп, мындай бир шылтоолорду таап текшерүүлөр менен артынан ал компаниялар жабылганга мажбур болуп, же болбосо чоң штрафтарды салып, ушундай эмелер катталып атат бүгүнкү күндөчү. А Россияда болсо андай катталгандар менимче жок, себеп дегенде мен ошол жактан компания ачып, бир канча ишканаларды ачып иштеп жүрдүм. Бизде андай катталган эмес. Россияда бир топ жеңилдиктер бар десек болот да. Бул жерде мындай да ошо эми жана Финпол, АКС деп атпайсызбы органдар. Эми эл өзү, бизнесмен өзү дагы ошого мындай повод бербеш керек да. Тиешелүү салыгын төлөш керек. Тиешелүү которуп турган акчалары, соцфондко которуп турган айлыктар баарын убагында которуп, убагында жаап турса, алар деле тийишпейт, тийише албайт деле. Тийишкенге укугу да жок. Анан бизде кээ бир баягы бизнесмендерибиз бар да, предприниматель деп коебуз, салык жашырат. Сен айткандай мына двойной бухгалтерия, бири черный, бири белый деп коет. Белый азыраак жазып коет, черныйга көбүрөөк жазып коет. Анан ошондон эми аларга дагы неме болуп атпайбы? Повод, органдарга да повод. Эгер ошону ачык айрым көрсөтүп неме кылса, бизде деле андай органдар келип эле ошо беспредел кылганды мен мисалы көргөнүм жок. Андай биздикилер андай деле кылбайт.
Просто ошого биз кээ бир адамдар ошого повод берип коебуз да, причина. Менин оюмча мындай да, А деген менен эмне деген күндө дагы ошол АКС, ошол экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы Финпол ошолор күрөшкөн үчүн, ошолор таап чыккан үчүн көптөгөн миллиардтар бүгүн коррупция менен күрөшүүдөн түшкөн акча болуп, ошол ооруканалар, мектептер курулуп атат. Ал жагынан сөз жок. Албетте айрым баягы кээ бир ошо кызматкерлер баягы бир кумалак бир карын майды чиртет дегендей арасында ошондойлор болуп, анан кесепети ошол чоң баягы аттуу баштуу ушундай органдарга тийген учурлар көп да. Эмне деген күндө дагы биз баягы сөзүбүздү, темабызды уласак, ошол кечээ президент айтты, мына сиз да айттыңыз, сөзүңүздө баягы уруксат кагаздары өтө көп бизде, ушу 100 уруксат кагазы бериш керек экен деп. Мындай ошо бирдиктүү терезелерди биз бир учурда айтканбыз да, баардыгы бирдиктүү терезе менен баары бүтөт деп. Ошол нерсени сезип атасызбы сиз? Кайсыл кызматтарда ошол бирдиктүү терезе мындай айтылгандай иштеп атат? Мына азыр биз цифровизация, санариптештирүү деп түндүккө баардыгы кошула турган болуп атат бир системага. Ушулардын баардыгы коррупцияны азайтыш үчүн болгондо да так ушул экономикалык кылмыштарды азайтуу үчүн болуп атат да ушунун баары. Бул цифровизация деген аябагында жакшы нерсе да. Бул чиновник менен барган адамды, бизнесмендиби барган, кардардыбы контактыдан алыстатат да. Бизде ошо президент деле ошону айтып атпайбы, мына ошо контактыны биз жоготушубуз керек. Бу жерде только автомат иштеш керек, мына электронный. Сиз электронный заявка бересиз, ошо электрон заявка менен сизди көрбөйт. Ким иштеп аткан чиновниктер ким экениңди да билбеш керек. Ошол өзүнүн заключениясын бүт баарын ошолор тактап, өзүнүн убагында, регламентке жараша, өзүнүн убагында кайра ошо электронный жооп бериш керек. Тез. Же бар, же жок деп. Анан уже жок болсо аспарт этиш керек. Анан бар болсо уже алып кете бериш керек. Бул жерде жакшы эле идея болуп атат да. Адамдын контактысын азайтуу. Бул жакшы нерсе. Себеби мурда ар бирине кирип, ар бири менен учурашып, ийилип, салам берип, анан чыгышат эле. Азыр баягы эжин окно деп койду, таштап коет. Мен чындыгында анын канчалык неме экенин мен кайрыла элекмин көптөн бери. Канчалык деңгээлде жакшы, канчалык деңгээлде тез болуп атат, канчалык деңгээлде сапаттуу болуп атат, аны мен азыр айта албайм. Негизи Темирлан мырза, ушул бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздөгү коррупция менен күрөшүү, ушу экономикалык кылмыштар менен күрөшүү багыты, ушунун жүрүшү мындай жаштарды мындай канааттандырабы силерди? Эми эгерде коомчулукка, элге таяна турган болсок, баягы социалдык тармактарбы же жөн гана коомчулуктарбы арасында сөздөргө таяна турган болсок, анда мындай анчейин канааттанбай турган, мындай бир аларды толук канааттандырбай жатат да. Эми албетте президент аракеттин көрүп атат, өкмөт аракетин көрүп атат, бирок канчалык натыйжа болуп атат, аны коомчулук билип көрүп турат. Сиз айткандай, бирдиктүү терезелер боюнча деле ар кандай коомдук пикирлер бар, кайчы пикирлер бар. Бир жерде жакшы иштесе, эми албетте бул биринчи кадамдар, баягы башталгыч тепкичтеринде ар кандай алешемдиктерге жол берген, көп кезектер, ошол эле кезек күткөн элдер 2 күндөп, 3 күндөп ошол документ иштеринде тармактардачы кайра эле ошол электрондук очередь болобу, башка болобу, кайра деле кирип, байке айткандай аке-жаке дегендер, телефондор чалуулар, жетелеп кирип кетүү, ошондой токой мындай каталар кетип атат. Эми бул бара-бара оңдолушуна эми биз үмүт кылалы, жакшы болот деп. Бирок ушундай тилекке каршы пикирлер бар. Көч бара-бара түзөлөт дегендей да. Эми мындай да, негизинен албетте акыркы жылдары бир топ эле мындай жеңил
шарттар түзүлүп атат жарандарга баардык тараптан алып караганда. Мына мен деле ушул былтыркы жылы ошол бир топ иш кагаздары боюнча ошол уруксат берүүчү мекемелерге бардык, көрдүк. Жылыш бар, Кудайга шүгүр. Жалаң эле мындай жаман дей бергенде да болбойт. Жакшы жактарыбыз бар, Кудайга шүгүр. Мына ошол жанагы эмне деген күндө да ошол коррупция менен күрөшүүдөн миллиарддаган акчалар түшүп, азыр мына мектептер курулуп атат, ооруканалар курулуп атат, ошол жанагы тез жардам машиналарын сатып алабыз деп атат. Эми бунун баардыгы эгер күрөш болбосо болбойт эле да. Болгону баягы анча мынча баягы ушул кесиптеги мындай таза эмес колдордон улам ушундай коомдо пикир жаралып калып атат да. Эми эмне дейбиз? Эң башкысы мына ушул президент туура айтты. Кээде ушул укук коргоо органдары айрым учурларда ошо бөркү алды десе баш алып берген учурларды белгиледи. Мен ойлойм, сиз айткандай көч бара түзөлөт деп, келечегибиз жакшы болот деп ойлойм. Жакынкы жылдарда ушул кемчиликтердин баары жоюлат деп. Биздин кезектеги көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Сиздерге рахмат келгениңиздерге, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биздин көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан жолукканча сак саламатта калыңыздар.